Саламатсыздарбы? Менин атым Узаткан Жусупова Эркинбековна. Мен 42 жаштамын. 3 баланын энеси жана сүйүктүү жармын. Азыркы убакта мен кванттык психологияны өзүмдүн кыргыз элиме жеткирип, ушунчалык көптөгөн адамдардын, мырзалардын, айымдардын жашоолорун эң жогорку деңгээлдеги аң сезимге, бактылуулукка, бардык жактан жетишкендикке чыгарып жаткан кезим. Албетте бул менин билимим гана, мен адамдарга билим гана берем. Ал эми ушундай мүмкүнчүлүктөрдү бизге берип жаткан албетте биздин жаратканыбыз. Мен жаратканыма миң мертебе ыраазычылыгымды билдирем жана Кудайым бизге ушундай билимди, ушундай методиканы кыргыз элине убагында жеткирген үчүн дагы ыраазымын. Анда эмесе келиңиздер биздин сиздер менен бүгүнкү сабагыбыз максат коюу боюнча. Келиңиздер максатты коюуну, туура коюуну жана оңой жетүү жолдорун үйрөнөлү. Биз максат жазганда дайыма чоң машиналарды алайын, чоң үйлөрдү салайын, чоң деп чоң максаттарды коебуз. Бирок ошол эле учурда биз максатты бир эле тараптан коюп алабыз. Негизги айырмачылыгы да максат койгондо, мисалы келиңиздер дароо эле киришели максат жазганга. Биринчи бизде дайыма 4 сфера бар. 4 сфераны дайыма биз эске алышыбыз керек. Биринчи сфера, например, айталы, бул ден соолук. Ден соолук. Андан кийин мамиле. Андан кийин киреше. Мунун ичинде баары бар, мунун ичинде биздин үйүбүзгө келип жаткан акча, машина, үй, ушунун баардыгын биз киреше деп коелу. Андан кийин менин сүйүктүү жумушум. Сүйүктүү жумуш. Кудайым бизге баардыгын бирдей алып кетүүгө мүмкүнчүлүк берген экен, бирок бизде мисалы 4 манжабыз бар, 4 манжабыз бар. Эгерде биз мүмкүнчүлүктү туура эмес пайдаланып да, максатты биз бир гана кечке эле акча деп эле кечке акча деген сфераны, акча деген жаатты эле кечке ушул эле тармакты биз бир эле жолдо өнүктүрүп эле кечке ушул бир эле акча деп эле энергиябыздын баардыгын ушул жакка кетире берсек, анда башка жагыбыз аксайт экен. Акчанын аркасынан күн түн дебей иштеп кыйналып жүрө берсек, анда сөзсүз түрдө биз мамиледен аксайт экенбиз, ден соолуктан аксайт экенбиз жана ошол иштеген жумушубуздан жадайт экенбиз да. Ошон үчүн биз максат койгондо сөзсүз түрдө 1 же 2 же 3 эмес, сөзсүз түрдө 4 тараптан тең бирдей максатты койгонго аракет кылышыбыз керек экен. Бул мисалы мына максат, ден соолук, мамиле, киреше, сүйүктүү жумуш да. Ал эми бул мен. Мен да, бул мен. Мен 4 тармакка тең энергияны бирдей бөлүп беришим керек. Көрдүңүздөр, ден соолукка, мамилеге, кирешеге, сүйүктүү жумушка. Ошондуктан максат жазганда сиздер сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды биринчи орунга коюп, биз бирок көбүнчө эле кээки адамдар бар да, мисалы өздөрүн ушунчалык жакшы көрүшөт дагы, анан кечке эле өздөрүн карап, өздөрүн ойлонуп ушинте беришет да, анан ошолордун айынан деле кээде биз өзүңдү сүйгөн бул эгоист деп ойлоно беребиз да. Алар өздөрүн ашыкча жакшы көрүшөт дагы, башкаларды жакшы көрбөй коюшат. Ошол моментте дагы алардын мисалы башка чөйрөсү аксайт, балдарына болгон мамилеси, жолдошу менен болгон мамилеси, жумушка болгон мамилеси, акча таппаган желаниясы жок болот да. Алар бир гана мамилесин өздөрүнө гана койгон адамдар болот да. Ушул адамдарды мисалы эгоист дешет да, анан жаман көрүнөт да. Эгерде биз ден соолугубузду дайыма ойлоп, ден соолугубузга дайыма энергия берип, эс алып, убагында иштеп, сөзсүз түрдө бир күндү эч нерсеге карабастан бошотуп, ал күнү эчтеке кылбай, өзүбүздү карап, өзүбүздү сүйүп, практикаларды жасап, курстарга катышып, өзүбүздүн ден соолугубузду эч качан унутпасак, анда
ден соолугубузга постоянно энергия бөлүп берип турсак, өзүнө тиешелүү биздин ден соолугубуз дагы бизге болушунча жардам берет экен да. Ал эми мамиле, ден соолугубузду кечке карай берели, башка нерсени көңүл бурбай койсок, мисалы мамиле да, үй бүлөдөгү болгон мамиле. Кээ биркилерибиз бар да, мисалы мамиледе акча дей беришет дагы, жанталашып күн түн дебей иштей берет, балдарын карабайт, эч кимге көңүл бурбайт, только акчанын гана аркасынан түшүп алат да. Анан ал адамдардын чөйрө менен болгон мамилеси бузулат, өзүнүн үй бүлөсү менен болгон мамилеси бузулат, өзүнүн ден соолугу бузулат, балдары менен болгон мамилеси бузулат. Мындайча айтканда, башка сферадан да акча деген адам, мисалы акча, только акча деп киреше дей берген адам, бул мамиле менен, адамдар менен мамилеси бузулат, ден соолугунан, өзүнүн ден соолугунан кетет, жана өзүнүн жумушунан аксап баштайт да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө акча дедиңизби, бул нерселерди дагы, башка сфераларды дагы унутпаңыз. Ден соолугуңузду сөзсүз караңыз, үй бүлөңүзгө сөзсүз убакыт бөлүңүз, балдарыңызды жакшы көрүңүз. Кээки моменттерде бар да, аялдар акча дей беребиз дагы, анан кийин именно ошол акча, мамиле, жумуш, кечке жумуш дей берсек дагы кээде балдарыбыз ооруп калат. Анан түшүнбөйбүз, эмне үчүн менин балам ооруп калды, эмне үчүн мен ооруп атам, эмне үчүн баламдын температурасы көтөрүлүп келди, эмне үчүн балам аллергия болуп атат, эмне үчүн балам, эмне үчүн мындай, эмне үчүн мындай, эмне үчүн мындай дей беребиз, анан түшүнбөйбүз. Анткени биз ал жака энергияны бөлүп бербей коебуз. Анткени мисалы биздин жашообузда ушул ден соолук барбы? Ден соолукка биз 25% энергия беришибиз керек. Мамилеге 25% энергия бериш керек. Кирешеге 25% энергия бериш керек да. Сүйүктүү жумушубузга 25% энергия беришибиз керек. Биз ошол 25, бул жерде дагы баланс болуш керек. Колесо балансы деп коет, бул жерде мындай балансы. Бул мен да, ар бирибизде мен бар. Мен сүйүктүү жумушума 25% берсем, анда мен ошол жумушум мага жагат. Эгерде мен бул жака вообще эле энергияны бербей эле, полный энергияны акчага берип койгон болсом, анда мен бул жумушуман эч качан рахат көрбөйм, мен чарчайм бул жактан. Ошо акча да акыркы күндөр мага ызыксыз болуп калат дагы, мен сүйүктүү жумушумду дагы көргүм келбей калат. Анткени мен бул жака энергия бербейм. Кечке эле акча дей берсем, мен мамилеге энергия бербей койсом, мамиледе менде көйгөй болот. Анан кечке эле мамилеге, кечке только балам менин биринчи орунда, менин балам биринчи орунда, ата энем биринчи орунда, менин жолдошум деп чөйрөгө ыңгайлуу болуп, бүт баардык энергиябызды ошол жака берип эле, ошол жактын сүйүүсүн алгыбыз келип эле, бүт көңүлүбүздү ошол жака бура берсек, анда биздин ден соолукка энергия жетишпей калат дагы. Бул жак нолго түшүп калса, анда ден соолугубуз дагы аксай баштайт. Бизге Кудайымдан берилген, ата энебизден берилген 100% энергия берилген. Биз ошол 100% энергияны биз туура бөлүштүрүшүбүз керек. Бул жака туура бөлүштүрүп беришибиз керек. Бул жака 25, бул жака 25, бул жака 25. Ошондуктан сиздер максат жазганыңыздарда дайыма биз көбүнчө 100 максат жаздырабыз. 100 максат жаза турган болсоңуздар, жада калса сиз 10 максат жазсаңыз дагы сөзсүз түрдө экөөнү өзүңүзгө ден соолукка тиешелүү болуп, экөөнү мамилеге тиешелүү болуп, экөөнү кирешеге тиешелүү болуп, экөөнү сүйүктүү жумушуңузга тиешелүү кылып жазыңыз. Сөзсүз түрдө максатты биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздөн чыккан, өзүбүзгө гана тиешелүү максатты жазышыбыз керек. Биз көбүнчө башка бирөөлөрдү эле өзгөрткүбүз келе берет. Мисалы, жолдошум мага гүл берсин, жолдошум мени жакшы көрсүн деп. Сиз ошол моментте сиз өзүңүзгө белек бергенге даярсызбы? Жолдошуңуз берген гүлдү кабыл алганга даярсызбы? Жолдошуңуздун берген сүйүүсүн эмес, өзүңүздү өзүңүз сүйөсүзбү? Сиз биринчи өзүңүздү өзгөрткөнгө аракет кылыңыз. Анан сиз өзгөргөн сайын чөйрө анан өзгөрөт. Ошондуктан биз жада калса максат жазганда дагы сөзсүз түрдө өзүбүзгө тиешелүү, мен өзүмдү сүйөм, мен өзгөрөм, мен өзүмө белек алганга уруксат берем, менин ден соолугум чың, мен баардык нерсени өзүбүзгө тиешелүү кылып жазсак, анан өзүбүз тартабыз, анан өзүбүзгө оңой нерсе келет. Анан максат койгондо биз дайыма дароо чоң максат эмес, азаздан коюп, мисалы, бул айда 30 миңден алсак, зарплатаны кийинки айда 100 миңге чыгам. Андан кийин дагы 2-3 айдан кийин 300 миңге чыгам деп өзүбүздүн максатыбызды дагы анткени биз максат койгондо ошого мээбиз ошого жараша энергия бөлүп берет.
эгерде биз дароо миллион 30 000 зарплата алып атып анан мен миллион алам дей турган болсок, миыбыз куруп кетет. Мен анча энергияны каяктан табам? Мен сага энергия берип койсом, булардын баары эмне болот? Булар ачка калат дейт да. Анан бизге ар түрдүү сопротивление, тоскоолдуктарды берип баштайт. Ооруп баштайсыз, убактыңыз болбойт, жетишпейсиз, уктап каласыз, кыйналасыз, энергияңыз жок болот, чарчайсыз. Ошон үчүн биз максат койгондо аз-аздан коюп үйрөнүшүбүз керек. Бирок чоң максаттарды дагы биз кээ бирки учурларда чоң максаттарды дагы коюшубуз керек. Аларга келечекке, мисалы 5 жылдык план түзгөндө, 10 жылдык план түзгөндө же 2 жылга план түзгөндө биз чоң максаттарды койсок болот. Ал эми келиңиздер максат жазалы 23-жылга дей турган болсо, анда сиз аз-аздан 23-жылда сиз ошол максатка келишке даярсызбы? Ошол максатка энергия бере аласызбы? Ошол максатыңыздын келерине ишенесизби? Ошого жараша максат коюш керек. Анан биз сөзсүз түрдө максат койгондо, биз максатыбызды биринчи кезекте ал максаттарга ишенишибиз керек, келерине ишениш керек. Биринчи бул ишенич. Экинчи бул ал максаттарга болгон биринчи ишенич, андан кийин ал максаттарды сүйүү, ыраазы болуу, ал максаттарды өзүбүзгө келгенге уруксат берүү, анткени көпчүлүгүбүз өзүбүзгө уруксат бербейбиз. Андан кийин ал максаттарды кабыл алуу. Анткени биз көбүнчө эле ушундай деп сонун максаттарды коюп алабыз дагы, анан аларды өзүбүз кабыл ала албайбыз. Ошон үчүн ушул нерсе сөзсүз түрдө болуш керек. Ишенич, уруксат берүү, кабыл алуу, ыраазы болуу, аларга сүйүү, энергия берүү. Ошол нерсени сөзсүз сактасаңыз, анда сиздин алдыңызга койгон максатыңыз тез жана оңой эле аткарылышына өзүңүз кепилдик бере аласыз. Мен сизге ийгилик каалайм. Алдыңызга койгон максаттарыңыз сөзсүз аткарылып, сизге рахат алып келсин. Сөзсүз түрдө ал максаттардан рахат алууну жана бактылуу болууну, бай болууну, ден соолукта болууну, ыраазы болууну, өзүңүздү сүйүүнү эч качан унутпаңыз. Мен сизге ийгилик каалайм. Дайыма биз менен чогуу болуңуз.